Мен сіздің есіңізге су кодексы бойынша еске салып кетейін деп отам. Урматтуу Чыныбай Акунович, 1 жыл мурун аграрлык саясат, су ресурстары, экология жана регион өнүктүрүү боюнча комитетинин бөлүмүнөн төрөган атына расмий түрдө кат жөнөтүлгөн. Ал катта жазылып атат: Кыргыз Республикасынын су кодексинин колдонуудагы редакциясында мөңгүлөрдү коргоо боюнча 62-беренеде мөңгүлөрдүн эришин тездетүүгө таасир этүүчү көмүрдү, күлдү, майларды жана башка заттарды же материалдарды пайдалануучу иш-аракеттерге, ошондой эле мөңгүлөрдүн абалына же аларда камтылган суулардын сапатына таасир этиши мүмкүн болгон иш-аракеттерге жана муз даярдоо менен байланышкан иш-аракеттерге тыюу салынат деп. Аталган кодекске өзгөртүү 2014-жылы сунушталган өкмөт тарабынан 329-токтом менен. Бүгүнкү күнү ал жаңылышпасам 2 окууда өткөн ошол мойдон баягы муздай болуп катып турат. Мөңгүдөй болуп. Бүгүн кайсыл мекеменин кандай уруксаты менен ошол мөңгүлөр бир ордон экинчи ордуна жылдырып атат. Сиз туура түшүнүп атасыз, бул Кумтөр боюнча маселе болуп атат. Кийин Темир Аргенбаевичке биз кат жазганда ал кишиден кат келген. Эксперттик илимий техникалык топтун жыйынтыгын карап туруп анан чыгарсаңар деп. Биз ал илимий техникалык топтун дагы жумушун карап комитеттин чечимин чыгарганбыз. Дээрлик ал жумушу топ баягы техногендик себептерге таянып чечим чыгарган. Мен жеке анга макул болгон эмесмин. Урматтуу Ашырбек Мойдонович, мына ушул маселе боюнча өкмөт башына жеткирип, өкмөттүн позициясы кандай? Су кодексине өзгөртүүнү аягына чыгарабызбы же чыгарбайбызбы? Бүгүн кайсыл мыйзамдын негизинде жумуштар болуп атат? Кимдин уруксаты менен мына ушундай жумуштар болуп атат? Ушунга маалымат берсеңиз. Мен түшүнөм ал жердеги экономикалык жана башка маселе боюнча, бирок мыйзам есть мыйзам. Экинчи маселе. Базокоргон районундагы Сейдугум айыл өкмөтүнөн Жаш Лелин айылына барган 2 чакырым жол бар. 2005-жылы 9 миллион сомдук смета түзүлүп, титулдук баракчага кирип, белгилүү себептер менен ал калып кеткен. Мына ошол жолдун акыбалы бүгүн өтө оор. 2017 жылга титулдук баракчага жаңылап киргизүү жагы менен сунушталган.